Дагестандагы үрөй учурган сел интернетте чуу жаратты. Дагестанда өтө чоң сел жүрүп, бир үй бүлөнү агызып бараткан. Мээримдүү ата эне, кызыбызды алыңыздар, бизге жолобоңуздар. Жолосоңуздар силер дагы агып кетесиздер деп жатканын көрүүгө болот. Аллахтын кудурети менен уна ордунан жылбай үй бүлө түшкөнгө эришет. Мындай кырсыктардан Аллах өзү сактасын жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеого лайк басып, биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан хабардар болуп турасыздар. Милиция 27 жаштагы Айтургандын өлүмү боюнча териштирүүнү баштады. Социалдык тармактарда маркум Айтурган Маматкулованын жакындарынын видео кайрылуусу тарап жатат. Жомун туштар бар, баттылы берет. Эң ишенимдүү букнекер биздин досубуз. Досум акча көп болбой, жумушсуз чөнтөк толбой. Тойну да чыгарып ал, чөнтөккө акча салып ал. Акча коюм бар, эмне кылам? Көйлөм баратмай экен. Туугандары 25 жаштагы келин 7-чи өлгүнү ооруканада каза болгонун билдиришкен. Ал эми анын жолдошу жубайы өз өмүрүнө кол салганын айтууда. Туугандары болсо Маматкулова киши колдуу болгон деп шектеп жатышат. Келиндин жолдошу анын туугандарына Ысык көлдөн Бишкекке келип мейманканада түшкөнүн, ошол жайдан жубайы өз жанын кыйганын айтып берген. Бирок Маматкулованын жакындары буга ишенбей, апасы күйөө баласы буга чейин кызына кол көтөрүн, ошондой эле баңгизат менен алектенип жүргөнүн билдирген. Кыздын жакындарынын айтымында анын денесинде гематомалар байкалган. 7-чи өлгүнү 102 номерлүү ооруканада келин каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөнүн Спутник Кыргызстан агенттигине Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Факт Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат журналына катталган. Кийинчерээк материалдар Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Сөөктү сырттан кароодо эч кандай жаракаттар аныкталган эмес. Баткендеги сел 100дөн ашуун тургундар эвакуацияланды. Сел суулары каптаган Баткен районундагы Ак Татыр айылынын аэропорт жана Үргүзар тилкесинин элди коопсуз жайга көчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Саат 23:20 карата элди коопсуз жайга көчүрүү иштерине ÖKMдин жалпы 54 куткаруучу, мындан тышкары президенттин Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары жана облустук жарандык коргонуу кызматтары иш алып барууда. Учурда жалпы 108 жаран, алардын ичинен 40 жаш бала коопсуз жайга көчүрүлдү. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өгөй атасы тарабынан токмоктолгон кыз соттук отурум 6 августта өтөт. 3 жашар кызды токмоктоого шектүү катары өгөй атага карата ачылган иш 6 августта Чүй облусунун Ысык Ата райондук сотуна каралат. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Учурда 1996-жылы туулган М.Р. аттуу Будённовка айылынын тургунунун номер 1 убактылуу кармоочу жайында. 29 апрель күнү 2021-жылы туулган Р.Н. токмок жеп Кан шаарынын ооруканасына түшкөн. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси уруп сабоо кыйноо менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча кызды өгөй атасы системалуу түрдө сабап келген. Ички иштер министрлигинин орун басары Эрикербек Ашыркожаевдин айтымында бир нече ай мурда да аталган кыз буту сынган абалда ооруканага түшкөн. Анда кыздын ата-энеси аны кулап кетти деп айткан. Турмуш редакциясы кыздын ата-энеси 2022-жылы ажырашканы, алардын 2 кызы болгону, анын улуусу атасы менен калганы тууралуу жазган. Ал эми 3 жашар кыздын 21 жаштагы энеси 2022-жылы жаңы турмуш курган. Алардын ортосунда расмий нике жок болчу. Кийин кыздын биологиялык атасы мурунку жубайын ата-энелик укуктан ажыратууну талап кылып, сотко кайрылганы маалым болгон. Маалымат булагы Баракелде.